Бештеректен чоң мал сарайы сатылат. Сарайга жакын жерде 4 гектар 85 сотук айдоо жери дагы бар экен. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Ээсинин номери видеонун жүрүшүндө экранда описанияда жазылып турат. Сатылуучу мал сарай Чүй областы, Жайыл району, Бештерек айылында жайгашкан. Сиздер баруу үчүн Бишкек шаарынан келесиздер. Талтак айылынын кире беришинен эле туугандар. Ушундай центральный көчө менен келгенде биринчи эле көчөнөн түндүктү карай жүрсөңүздөр, Бештерек айылында мал сарайыбыз жайгашкан туугандар. Бештерек айылынын түндүк батыш тарабына келесиздер. Мына ушул жакта сатылуучу мал сарайыбыз жайгашкан. Участогунун аянты 10 сотук туугандар. Жана ошондой эле мынакей могу дөңдүн ары жагында 4 гектар 85 сотук болгон айдоо жери дагы бар. Анан бул жерде узун туурасы 68ге 10 болгон чоң мал сарайы, алды тарабында загондору, бул жагында мондай терек и очоканасы бар экен. Сиздерге азыр бир чекеден маалыматтарын беремин туугандар. Электр энергиясы мынакей бар, суусу мына бар туугандар. Так, андан башка дагы эмне маалымат? Малды байлап баган десеңиздер, бул жерде мал сарай жайып баган десеңиздер, мынакей кенен жайыптар и кышында чөпкө 4 гектар 85 сотук болгон айдоо жери. Мына бул жагында очоканасы. Сиздер анан бул жердеги үйгө бул тараптагы эшик менен дагы, анан ары жагы менен дагы кирип чыга аласыздар. Сиздерге биринчи болуп үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Андан ары киргенде туугандар кухня, тамактануучу жайы, чыгыш тараптан терезеси. Бул жагында мындай бир бөлмө, түштүк тараптан терезе. Документ кызыл китеп, техпаспорт, 4 гектар 85 сотук болгон жердин китеби. Бул жагында болсо, мынакей дагы мындай бир бөлмө. Мынакей туугандар. Бул жерде ванна, кир жууган машиненин орду. Бул тарапта да мындай бир чоң эме жай бар экен. Анан бул жагында мындай навеси, суу бар туугандар. Так. Бул тарапта мындай мал сарай. Үйдүн ички тарабында арка эшик менен дагы, мынакей бул тарапта машина койгон жайы, и бул эшик менен дагы кирип чыксаңыздар болот. Бул жакта мындай загондору туугандар. Негизинен бала чакага мектеп десеңиздер, балдарыңыздар үйлөрдүн ары жагында мектеби дагы жөө эле барып келе алат. Бала бакчасы дагы бар экен, мечити дагы бар туугандар. Ал жакта жөө барып келсе болот. Так. Андан ары сиздерге сарайдын ички тарабын көргөзөйүн. Документи кызыл китеп, техпаспорт. Ары жакта айдоо жери үчүн дагы өзүнчө жашыл китеби баары бар экен. Бул мынакей сарайдын ички тарабы. Жалпы 68ге 10 болгон мал сарай туугандар. Арка эшиктер менен кирсеңиздер болот. Бул жагы мынакей. Сарайдын ички тарабы туугандар. Бул тарапта эштен кирип көргөзөйүн. Бул төрүнө чөп жыйнайт окшойт туугандар, ушундай колонналар. Мындай акыраштуулары. Калсаңыздар уй, калсаңыздар башка кой малдарды кырмасаңыздар болот туугандар. Сарайдын түндүк тарабынан көрүнүшү мынакей. Бул жерде сарайдан анча деле алыс эмес жерде 4 гектар 85 сотук болгон суугат айдоо жерибиз дагы жайгашкан. Дагы эмне маалыматы? Бул сарайдын баасы туугандар $75,000 сурап атыптыр. Түзмө түз элер менен байланышасыздар. Дагы реальный клиенттер менен содулашабыз, сүйлөшөбүз дейт. Ээсинин номери экранда описанияда жазылып турат. Лайктан басыңыздар, ушундай мал сарай издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер туугандар.